Жогорку кеңештин кереги албетте бар. Эмне дегенде жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу органы болуп калыш керек да. Мен ойлойм, эгерде азыркы ушундай темп менен кете турсак, мүмкүн эки палаталык системага өтсөк болот да. Биринчи палатада бул элдик мынакей курултайдын мынакей делегаттары отурбайбы, мына ошолордун представительдери келип, ошо эл менен иштеп, карапайым эл менен айыл менен иштесе, ошо бир палата ошондо болуп, экинчи палатасы мыйзам чыгаруу палатасы болуп, аерден, конечно, адис болуш керек да, эме чыгарыш үчүнчү. Мүмкүн ушундайга өтсөк туура болот. Эми мунун баарын убакыт көргөзөт. Бирок сен туура айтып атасың, элдин үнү билбейм, ичинде жогорку кеңештин ичинде эмне болуп атканын мен көрүп аткан жокмун, көп деле уккан жокмун. Эл деле ошондой болуш керек. Ошон үчүн элдин көйгөйү чечилбей аткан үчүн, элдин көйгөйү айтылбай аткан үчүн ошондой сын пикирлер айтылып, ошон үчүн бүгүн мына жерде курултайга элдер келип сөз талашып атканы да ошондо. Бүгүнкү күнү мынакей өкмөт, бийлик абдан тыкыр мындай мамиле жасап, ар бир маселени алып, ушундай тиркеп атканын көрүп, мен ойлоп атам, мүмкүн Кудай буйруса жанагы берилген көйгөйлөрдүн бар болбосо да жок дегенде 50% аткарылса, бул элибизге абдан чоң жеңилдик болот депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай курултай институту, ушундай карапайым эл менен бийликтин байланышуусу абдан керек нерсе экен да. Бардык эмоцияны, бардык жанагындай бир терс көрүнүштөрдө баа бергендер көчөдө берип атышпайбы? Андай эмес, ушул жерден баарын сүйлөшүп туруп, баягы бир жеңден кол чыгаргандай бир чечимге келсе болот экен дегенге ишенич пайда болду да. Эми курултайдын болгону өтө сонун болду. Рахмат. Президентибиз колдоп курултайды уюштурганга өтө чоң ыраазымын, ыраазычылык билдирип кетем. Анан бизде бардык эле чек ара маселеси айтылып атат. Бирок элдердин маселеси айтылбай атат да. Элдер Баткен эли, ошо чек арада жайгашкан элдер кечеки уруштан кийин баары Бишкекке, Ошко, Москвага кылып көчүшүп кетип атат да. Ошого президентке бул жерде айтылбай атат. Президентке кайрылып кетем. Биздин Баткен элинин ошо границада, чек арада жашаган элдерге кандайдыр бир акчалай жардам айына же кандайдыр бир олорду жашоого умтулушка бир жашоого жакшы эме алга кадам ташашыга бир жол ачыш керек болуп атат да. Себеби болбосо алар бардык жашоого уже артка кетип атат да, кызыгыш калбай атат да. Ошон үчүн эң биринчи ошолорду колдоп туруп, ошо чек арадагы элдерге акчалай жардам кандайдыр бир алга умтулуш үчүн бир эме ойлоп табыш керек да президентибизчи. Анан ошону менен биздин Баткен эл бардыгы малыны бар жогун сатышып кетип берди алдычы. Ушу дальше биягын алып калып жашоого кызыгышын көбөйтүшүбүз керек да максат.